Бул нерсеге биринчи балким үй бүлөдөн башталат деп ойлойм. Эгер кичинекей кезинен эле ата эне баласына укуктары жөнүндө, мыйзамдар жөнүндө айтып турса, анан өзү дагы сактаса, ошону бала көрүп чоңоет. Анан албетте коомчулук бардык эле мыйзамдарды биле бербейт да. Ошондуктан ушул көптөгөн социалдык роликтерди тартыш керек деп ойлойм. Кандай мыйзамдар бар, аларды кантип сакташ керек, жана башка ушул сыяктуу массалык маалымат каражаттары аркылуу агартуучулук тариздеги роликтерди даярдаш керек. Бала бакчадан башташы керек деп ойлойм. Бала бакчада балдарга укук деген эмне, эркиндик деген эмне деп кичинекей кезинен баштап тарбиялап, ошону иш жүзүндө көрсөтүп. Инклюзивный институты деген түшүнүк бар. Инклюзивдик институттарды куганга аракет кылышыбыз керек. Инклюзивдик институттар дегеним коомдун бир бөлүгүн эмес, бүтүндөй коомго бирдей адилеттүү иштеп берген институттарды түшүндүрөт. Инклюзивдик институттар деген тилекке каршы биздин өлкөдө менин оюмча инклюзивдик институттар аз же жокко эсе. Инклюзивдик институттарды куруу үчүн менин оюмча Кыргызстанда эң негизгиси эң алгач сот системасын жана укук коргоо органдарын реформалоо керек. Анткени кайсы гана өлкөдө болбосун, мындайча айтканда, укуктук маданияттын калыбын, негизин, иштешин жөнгө салган ушул эки система, укук коргоо органдары жана сот системасы. Жөн эле мисалы университеттерге барып, студенттерге укуктук маданият жөнүндө сабак өтүп коюу менен бизде тилекке каршы укуктук маданият жогорулап кетпейт. Жалпы эле адамдарга биз укуктарын үйрөтүү менен биргеликте бирок милдеттерин кошо үйрөткөндү унутпасак. Себеби бүгүнкү күндө биздин өлкөдө кандай окуя болуп жатат? Көптөгөн окуучулар, жаштар, көп эле адамдар өздөрүнүн укуктарын билет дагы, бирок милдеттерин билишпейт. Башка адамдардын укугу башталган жерде менин укугум чектелет. Биз ошол нерсени билишибиз керек. Биз башка адамдардын укугун сактай алсак, демек биздин да укугубуз сакталат.